Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiya'i vel mursalin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve fiqhan. Allah Taala okup жатқан сабақтарыбызды пайдалы кылсын. Жана ошол китептин сахиби Имам Шурун Булали рахимахуллахтын Аллахым өз рахматын алган болсун. Бүгүнкү сабагыбыз нафил намаздардын баяны жөнүндө болот. Нафил намаз жана ошо сүннөт намаздар жана нафил намаздар жөнүндө болот. Бул нафил намаз дегенибизде сүннөт намазды да өз ичине камтыйт. Нафил бул лугатта кошумча же болбосо ошол зияда деген маанини билдирет, кошумча намаз. Биз канча кошумча намаз окуй турган болсок, фарз намаздарыбызды ошончо толуктаган болобуз жана соопторубузду көбөйтүргөн болобуз. Жана кыяматтагы даражабызды көбөйтүрүп, бийик даражаларга көтөргөн болобуз. Бул ошол сүннөт намаздар да өз экиге бөлүнөт. Сүннөт намаздар сүннөт муаккада болуп бөлүнөт жана сүннөтү жөнөкөй сүннөт болуп бөлүнөт. Ал жөнөкөй сүннөт бул мустахаб деп коебуз. Мустахаб амалдар экиге бөлүнөт. Ал ошондой агы сүннөт муаккада жана мустахаб болуп бөлүнөт негизи. Же болбосо мандуб намаздар же нафил намаздар деп азыркы түшүнсөк дагы болот. Биринчи эле ошол бекемделген сүннөт же болбосо бекемделбеген сүннөт жана бекемделген сүннөт деп бөлсөк дагы болот. Бекемделген сүннөттөр биринчи ошол жөнүндө сөз кылабыз. Ошол бекемделген сүннөттөр кайсы сүннөт намаздар? Биз күнүмдүк 5 маал намазда окуйбуз, ошол сүннөттөрдү окуйбуз күнүнө. Ошол бекемделген сүннөт намаздар кайсылар кирет? Биринчи эле ошол багымдат намазыдан, багымдаттын фарзыдан алдын 2 рекет сүннөт окуйбуз. Ар күнү ошол багымдатта таңкы намазда 2 рекет сүннөт окуйбуз. Ошол 2 рекет сүннөт ракаатани кабла аль-фажр, яғни багымдаттан мурда 2 рекет ал сүннөтү муаккада болот. Бул сүннөтү муаккада өтө бекемделген сүннөт. Ошол важипка жакын болгон сүннөт болгондугу үчүн кээ бир фукааларыбыз аны отуруп окуганга да болбойт дейт. Негизи нафил намазды кээде отуруп окусаңыз дагы болот, чарчап калган болсоңуз, же болбосо кээде үзүр болбосо дагы адам негизи туруп окуган жакшы болот, бирок отуруп окусаңыз ал негизи жайыз болот. Бирок ошол багымдаттын сүннөтүнү негизи отурбастан эле туруп окуш керек дейишет. Ошондуктан баягы зарыл ошо бекемделген сүннөт намаз болгондугу үчүн. Сүннөттөрдүн эң ичиндеги, эң абзели болгон, эң сообу көп болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапарда дагы, үйүндө дагы, халарда дагы калтырбай окуган сүннөт намаз эң абзели бул багымдаттын 2 рекет сүннөтү болуп эсептенет негизи. Бирок кийин алымдар ошол багымдаттын 2 рекет сүннөтүдөн кийинги соопта көбүрөөк, күчтүүрөөк болгон кайсы сүннөт дейишкенде, кээ бирлер ошол пешинден кийинги намаз дейишкен, кээ бирлер куптандан кийинги сүннөт намаздар деп аташкан. Кээ бир фукахаларыбыз ошол асырдан мурда дагы негизи нафил намаздар бар, ушулар деп атаган. Ошондой хилафтар бар. Негизи ошол пешинден кийинги сүннөт намаздар болуп эсептенет. Негизи калгандары бардыгы эле ошол багымдаттан кийинги сүннөттөр бирдей эле соопту. Бирок ошол көбүрөөк күчтүүрөөгү болгон ошол пешинден алдыңкы сүннөт, ошол 4 рекет сүннөт бул дагы бекемделген сүннөткө жакын болгон сүннөттөр болуп эсептенет. Эми дагы ошол бекемделген 2 рекет сүннөттөрдөн пешинден кийин, пешин намазын, бешим намазын окугандан кийинги 2 рекет ал дагы бекемделген сүннөт намаздарга кирет. Жана магриптен кийинги, магриб намазыдан, шам намазыдан кийинги 2 рекет сүннөт намаз дагы бекемделген сүннөт намаздарга кирет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол магриптин сүннөтүндө ошо кыраатты көп узун кылат экен. Ошол узун кылган жакшы экен, сооптуу болот экен. Ошол азам сүрөлөрүнү ошо шам намазынын фарзын окугандан кийин 2 рекет сүннөт окуйбуз. Биз өзү адатта багымдат шам намазыны 3 рекетти тез-тезден окуйбуз да, бирок ошол сүннөтүнү негизи тез окубай, зам сүрөлөрүнү узун сүрөлөр кылып көбүрөөк окуганыбыз сооптуу болот экен негизи. Жана ошол азыркы 2 рекет сүннөт муаккада болгондордон ба'дал иша, яғни куптандан кийин дагы 2 рекет ошол бекемделген сүннөт болот. Куптандан кийин дагы 2 рекет сүннөт окуйбуз. Негизи күнүнө биз күнүмдүк окуп жаткан намаздарыбызды айтып жатабыз. Ва арбаун кабла зухр, жана бешим намазыдан алдын дагы 4 рекет сүннөт намазын окуйбуз. Ва кабла аль-жум'ати, жана жум'a намазыдан
Aldın dağı ve ba'daha cuma namazından keyin dağı 4 rekat sünnet okuyuz. Kalasa oşu cumaga barganda oşol jerde okusun. Meçitte je bolsa uyuna kelip bolsa da oşol cumadan keyin 4 rekat bi taslimatin bir salam menen bari. Yani bir salam menen okuganыбыз bul sünnet-i muakkada bolup eseptenet eken negizi. Öz negizi bul azırga aytılıp жаткан ошол бекемделген сүннөт деп айтып жатканыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул намаздарды дайым калтырбаган. Кайерде болбосун ошол сүннөт намаздарды окуп, бул үзүрсүз бул намаздарды калтырбаган. Жана баарына ошол сахих хадистер бар негизи ошол сүннөт намаздарды окушка. Эми ушул сүннөт намаздардан мустахаб болгон сүннөттөр окусак жакшы болот, окубасак күнөөкөр болуп калбайбыз. Аны азыркы учурда кээ бирлерибиз бул намаздарды окуйбуз, жана кээ бирлер бул намаздарды окубаслыгы мүмкүн. Негизги вактыбыз болсо бул намаздарды окусак көбүрөөк даражабыз көтөрүлсүн дегендер, сооп көбүрөөк алайын дегендер болсо окусак жакшы болот, мустахаб болот. Асырдан алдын 4 рекет намаз окуй турган болсок жакшы болот, сооптуу болот. Асырдан алдын, yani асыр намазын окубастан алдын 4 рекет намаз окуй турган болсок, бул дагы мустахаб намаздардан болот. Нафил намаз деп ниет кылып окуй беребиз. Wal isha жана куптандан алдын дагы, куптан намазынын алдынан 4 рекет нафил намаз окуй турган болсок, анын дагы сообу көп болот. Куптан намазынан кийин дагы ошол жатуудан алдын эгер намазды окуй турган болсок, анда дагы сооптуу болот. Wa ba'dahu дейт, yani куптандан кийин дагы, куптандан алдын дагы намаз окуй турган болсок, ол нафил намаз болот, жакшы болот. Wa sittun ba'dal maghrib, жана магриб намазынан, шам намазынан кийин дагы 6 рекет намаз окуй турган болсок, нафил намаз, ошол анын дагы сообу көп болот. Себеби ошол аввабиндердин намазы дагы дейлет. Ошол шам намазынан кийинки 6 рекет, ошол аввабиндердин 2 рекеттен 6 рекет окуй турган болсок, алар аввабиндер намаз дейт. Авваб дегени бул ошол бир күнөө кылып, күнөөнүн артынан эле тообага шашылган адамдарды айтылат. Ошол аввабиндерден болот дейт. Ким ошол 6 рекетти калтырбай окуп жүргөн болсо негизи. Жана ошол нафил намаздарда дагы маселебиз ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكدة. Азыр биз айтылып жаткан сүннөтү муаккедалар бар. Yani bekemделген сүннөт, азыр намаздарды айтып өттүк. Ошол bekemделген сүннөт намазы 4 рекеттүүлөрдүн биринчи 2 рекетинде ошол ат-тахиятты гана окуйбуз. 4 рекет фарз намазды кандай окусак, нафил намазды да ошондой окуйбуз. Yani ат-тахиятты өзүн окуйбуз дагы 3-чү рекетке туруп уланта беребиз. Ошо 3-чү рекетте субханакаллахумма ва бихамдиканы айтпайбыз, истифтахты, жана аузуну да айтпайбыз, болгону бисмиллах деп алхамдуну баштап кете беребиз негизи. Бирок бихилафил мандуба, ошол мустахаб намаздарды, yani андан сүннөт намаз болбогон нафил намаздарды тескерисинче, ал жерде нафил намаздарда керек болсо 3-чү рекетке турганда субханакаллахумманы айтсак, же болбосо аузу биллахи минеш шейтанир ражимди айтсак, атта ошо 2 рекетте пайгамбарыбызга салават айта турган болсок дагы болот. Себеби нафилдин ар бир 2 рекети өзүнчө намаз болгондуктан ошол 2 рекетте мисалы ат-тахиятты окуп, андан кийин азыркы нафил намаздардын өзүндө, сүннөт намазда эмес, нафил намаздарда ошол салават, пайгамбар салават айтып, 3-чү рекетке турганда субханакаллахумманы айтып, истифтахты, аузуну айтсак жайыз болот. Бул дагы бир маселе, ошол азыркы 4 рекеттик нафил намаздар болот. Ошо 4 рекет, эми 2 рекеттен көп болгон 4 рекеттик нафил намаздарда ошол анын акырында 4-чү рекетте отурсак, ортодо отура албай кала турган болсок, yani 2 рекет окугандан кийин ортодо каадагы отурбастан, ат-тахиятка отурбай туруп кетсек, анда намазыбыз бузулган болобу же толук болобу? Сахха нафил намаз дурус болот, бузулуп кетпейт. Себеби бул бир намаз болуп эсептенгендиктен, бир намаз болот дагы, ошол менен намазыбыз дурус болот. وفيها الفرض الجلوس آخرها, себеби азыркы намазыбызда нафилде дагы анын аягында отуруштук фарз болот. Бул 4 рекеттик нафил намаз болуп калат дагы, ошол 4 рекеттин аягында отурган болуп эсептенет, намаз бузулбайт негизи. وكره الزيادة على 4 بتسليمة في النهار. Yani күндүзү күнү bir salam менен 4 рекет намаз окуганыбыз жакшы болот экен.
bir salam menен 4 reket okusak je bolsam 2 reket 4 reketke çeyin bir salam menен okuy turgan bolsak bolat. Andan aşıkça kılsak makruh bolup kalat eken. Jana 8 keçesi 8 reketten aşırbaganыбыз жакшы болот экен. Yani 2 reketten kılıp okuy berебиз, jaiz bola beret. Yani keçesi biz keç tünde turup, misal tahajjud namazı okuyayım degenler bolsa, yani 2 reketten kança namaz okusak bola beret. Bu 8 reket degenimiz bir ele salam menен. Bir niyet kılasdak 8 reket okuysuz ki 8 rekette bir salam beresiz. Yani keçesinde 8 reketke çeyin okusak bolat eken, jaiz eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit bolgan. Jana azırkı kündüzü 4 reket. Kündüzü 4 reket okusak bolat. Yani 4 reketти bir salam menен okusak jaiz bolat eken. Biroq oşol keçesinde bolsun, kündüzünde bolsun al afdal ruba'un. Abu Hanife rahmetullahi aleyh keçesi bolsun, kündüzü bolsun 2 reket 4 reketten okusak jакшы bolat deytken al kişi. Afzal bolat, sowab köprek bolat deytken. Biroq anın şagirdleri Abi Yusuf jana İmam Muhammed rahimahumullah'tan al afdal fil leyli mesna keçesinde 2 reketten kündüzü kin 4 reket okusak bolat deytken. Biroq oşoga fatva berilgen eken. Keçesinde koldan kelişince 2 reket okup salam berip, kayra turup 2 reket okup salam bersek жакшы болот, ошол сообу көбүрөөк болот экен иншалла. Өзгөчө муну кечки намаздар, tahajjud намаздар өзгөчө күндүзгү намаздарга караганда афзел болот. Себеби адамга машаккат болот, адамга кыйын болот. Ал уйкусуну бузуп, кечесинде туруп, дарат алып намаз окушту кыйын болгондугу үчүн анын сообу дагы көп болот негизи. Жана ошол азыр нафил намаздарга тиешелүү маселе, biz nafil namazda kança kıyam, kança biz zam sureni uzun okuy turgan bolsak, kança Kur'an'ı köp okup, elhamdüden keyin elhamdü suresini okanımızdaki zam sure okulup tura turgan bolsak, köp sajda kılganımızga karaganda jakşırak bolat eken. Şonduktan tuulul qiyam, qiyamda köp turuştuğubuz, keçesi bolsun, kündüzü ahabbu min kasratis sujud dedi. Köp sajda kılıp turganga karaganda jakşı bolat eken. Köprek qiyamda, köprek Kur'an okup namazda turganыбыз, bilgen sürelerdi zam süre kılıp negizi köp keçki namazlarda okusak bolat. Bul misal bir adam 3-4 süreni bilse 3-4 süreni dagı zam süre kılsa bolat. Birinin artıdan zam süre kılıp okup geçsek bolat inşallah biiznillah. Vallahu a'lem bis savab.